Саламатсыздар, урматтуу биз Токмок шаарындагыбыз Чүй райондук сотунда азыр 3 жыл мурда киши өлтүрдү деп соттолгон киши акталып чыккандан кийин Чүй райондук сотунда чыр чыгып азыр биз ошол жердебиз. Жаңы эле салган мен. Сот акыйкатсыз. Көргөндө калтыр айтпасын. Бурулду. Бекитпей эле. Ичиңе эле салып алып чыгып кетпейсиңби? Я не успокоюсь, я у тебя спрашивать не буду. Я буду успокоиться или нет? Забыла у тебя спросить. Бай. Сен жумушуң болбосун, мен сенден сурап туруп сүйлөбөйм, уктуңбу? Эй, сен ишиң канча? Акча берип койсо турасың да эми өргө түзүктө бол. Турасың. Дагы акча алып сурагын. Бар. Сура бар. Чуркап барып сура бар. Биз сүз эфирдебиз, комментарий берсеңиздер болот. Бети жоктор, акчаны алып тургандар карабайсың. Эме кичини чугуят. Урматтуу укпалачы. 3 ай эле отургузуп койду. Улам моорекинтип узартып атканда биз сезгенбиз. Мунун бир туугандары бүт милицияда иштеген эмелер экен. Милициялар бүт барын буларды тойгузган, ар бирине бирден квартира берген. Башталганда, анан мына бул бир күнү 3 күн эсептелет экен. Сатып аны берип атат милиционерлерге акча. Эми жанагы сотту уктуңар алдың этейиндер. Мына эмне дейт? Күбө жок дейт ай. Күбө мындан артык күбө каякта? Бети жок, бетсиздер алган бит. Эч кандай гумандуу сот да жок, милициясы да жок. Кийин айтса ошол сөздү сүйлөйт. Жуунду корлор. Бүт жуунду корлор. Акчасы барлардын сөзү сүйлөйт бул акмактар. Акчага тойгусуп койгон. Биз эми президент эми ушуну көрүп туруп бир кичине айланан карапайым кишиге моорикиндей киши өлүп атат. Жаш бала өлүп атат, үйлөнбөй артында туягы жок. Жалгыз баласы өлүп атат. Мына апасы менен биз чогуу иштейбиз. Биз күйүп келип жүрөбүз ушу жерге. Ыйлап, күлсөлүп жүрөбүз. Акмактарсы. Сот чечимде барган жок. Койбергенси жок. Койбек. Ооба, мына суранарыбыз эми жогоркулар эле карап бизге калыс эмесин кылса деген президент Сооронбайга жетсе экен, ана Сооронбай периштире көр. Коррупция бүт Токмоктун ичинде. Ал десе алат, башка ешнесе келсе. Ушундай биякта. Эме урматтуу президент Сооронбай Шарипович, кайрылабыз. Мына биздин чырактай жигитибизди өлтүрүп туруп, мыкаачылык менен өлтүрүп туруп, өрттөп машинеси менен кокка түйгөн эмени мына 3,5 жылдан бери следствие жүргүзгөн. Баягы бүт баары документ эметкен. Азыр сот тиги следствие эмес, анализ алынган эмес. Баглау, кебилдин машинеси. Турчу айтып өтөйт. Эметилген эмес деп туруп тиги мыкаачылык кылып өлтүргөн эмелерди актап жатат. Биз буга ыраазы эмеспиз. Урматтуу президент, ушуну өзүңүздүн эмеңизди актап эмет берүүңүздү сурабыз. Бул жерде соттун баары коррупцияга малынган, жалаң акчанын менен күчү менен мыкаачыларды бошотуп атат. Булга биз макул эмеспиз. Мына бул жерде Кайтарган милициялар. мына мыкаачыны 20-30 милиция болуп кайтарып турат. Мына көрүп турасыздар. Бизден акчачылыкты берүүңүздү сурабыз. Мына баягы милиция бизди коргойт деген коргобой эле тиги эме коррупция мыкаачы коткуду. Кандай кылабыз? Өтүргөн эменин баарын өтүрүш керек анда. Правительствого жери биз митингге чыгабыз. Бул ишти жөн көрөбүз. Жогорку сотко беребиз. Биз акыйкатчылыкты ачып берүүңүздөрдү суранабыз. Урматтуу президент. Бул акылык, бул айвандык. Ушундай балабызды куйкалап, өрттөп,
түрүлө өрттөп отурганды бул туура эмес, акыйкат чечим чыгарып коюшту булар. Бул кандай болот? Бул кимге ишенсек болот? Мына киши өлтүргүч кайра чыгып, кайра турса да өлө бересизби? Бул туура эмес. Сооронбай Шарипович Жээнбековго жетсин үнүбүз. Уксун, эл журттун баары көрсүн. Ушул жакта энеси менен ботодой бостоп жалгыз баласынан ажырап отурса дагы булар акыйкат чечим чыгарбай койду. Токмоктун сот болбой эле соода борбор болуп калыптыр. Ооба, соода борбор. Соода борбор болуп калыптыр. Баланы жакшы берсең чыгарып коет. Ооба, чыгарып койгон ушуда. Меле президентти кайтарып 15 милиция кайтарып тиги катынды. 15 милиция карап турат. Кичине чыгарып эмешке азыр деп ушинтип турат. Акыйкат чечимин эч ким уккан жок. Акыйкат последний чечимди эч ким бир да киши уккан жок, уккан да жок кандай чечимди. Чечим уккан жок. Я просто хочу посмотреть этому гадину в лицо. Это он говорил, это система виновата, система, а не я. Если система виновата, все было доказано. Мы уже 3,5 года вот так ходим. Мы терпели издевательства и милиции, и следователей. 3 судей, теперь уже 4-й. Сколько можно? Сколько можно? Ладно бы, если бы его просто убили. Его же специально убили и сожгли. Все знают, все знают. Все знают. Все знают. Все знают. Что и прокуроры здесь замешаны, и судьи замешаны. Все знают. Все знают, что они отбирали квартиры. Все знают. Что они убивали людей. Все знают. Но никто ничего не делает. Почему? Неужели все можно, а я должна вот так ходить? Маша, что ли, утро? Почему? 3 жарым жыл ушинтип жүрөм мен, ар бир эшикти кагып. Саламатсызбы, можно? Пожалуйста, разрешите деп, сколько можно? Теперь я не буду, я просто хочу посмотреть лицо этому судье. Просто хочу посмотреть лицо. И я все равно посмотрю. Турган. Эжеке жүр, арысымен үйүнө барабыз. Үйүнө барабыз. Жүр эжеке. Башын Каждый человек имеет посещать суды, газеты. Я не буду пинаться, открываю. Такой агрессии же по-любому нельзя. Кой бер да кирем деп атканда эмне үчүн тосуп атасың? Эмне үчүн тосуп атасың? Сизге сөйлөжүнмө кийгесиз. Мен жалгыз аялым, эч ким кирбейт. Киргиз тото мен сени. Киргиз. Düşünüyor tam ben. Koy dura. Cumhur. Bezakonya olan. Киргиз. Жигиттер, силер коргоп аткан катын эртең силердин бир тууганыңардын, эжеңердин, байкеңердин эмесине алдап турушун квартирасы мошенник бул деген. Азыр сот залына эч кимди киргизбесин деген чечим чыгып. Ким киргизбейт анан? Кача жүрөөнүн баласын өлтүрүп койгон экен, 3 жарым жыл. Доказательства бар да? Büyük de kadar. Катуу судья. Bir konuya girgis de Эки кишини киргиз. Varım girgis be. Girgis hiç. Эки кишини киргиз болду. Ne girgis be? Ne zakon? Kaç zakon var eken girgis be? Давай girgis. Киргиз болду. İşletmeyiz bu işleri. Ne yapacağız? Эки кишини киргизсең. Sen эки кишини киргиз. Я имею любое заведение. Я успокоюсь. Sen görgüsüz uspakıtsın. Mesela.
Taç dost. Bana öyle advokat bilen giz var. Advokat bilen girgis olsun. Girgi aksakalı. Bol gitsin. Advokat bilen girgis. Boldu. Yaktın çift boldu. Ne toz oldu uçuyor ortasına. Anda cevap alın da anaç olmuyor mu? Bekle oğlum. Hiç kim girmeydi. Cevap koyun. Aç koy. Tepegile, eş tepegile. Eş tepegile. Gitme. Barus girişken çoğusu. Bölük kişi bölük cumuş ben neye girer? Girgizse girgizsin Barus'ta. Да. Какое решение? Какое Решения нету. Еще раз объясняю. Решение он не дочитал. Это решение незаконное. Она не вступила в законные силы. Их не имеет права отпускать сейчас. Закон не позволяет. Он не огласил, что там было. Там еще 2-3 листа у него осталось. Поэтому, я думаю, он сейчас перенесет. На какое число я не могу к нему попасть, он закрылся. Да, он И я поэтому смотрела, я ничего не могу сказать. После обеда я приду. А нам что делать? Успокоиться и разбежаться? Нет, Даже не могу ничего. он выйдет, скажет. Hadi bu söyleyen advokat bolçu. Hiç kim оглашение uqpayt, uqqысы да келген жоқ. Уғызған да жоқ. Тура емес бұл. Boldu. Сатып алганга да аракет кылышкан, үй беребиз, акча беребиз деп. Ушул күндү 3,5 жылдан бери акчасын эчтекесин албай, сатылбайсы ушул күндү күткөнбүз. Күткөнүбүздүн арты ушул болуп атат да, бул деген Астаркулов бүгүн соттун системасын канчалык чирип түүнө жеткендигин бүгүн көрсөтүп атат да. Алдамчылык жолу менен адамды өзгөчө мыкачылык менен өлтүргөн күндө дагы ар бир соттолуучулардын адвокатынын жазган ходатайствосын бирден бир үтүрүн калтырбай териштирип карап чыгып, ошолордун пользасына чыгарып бергенди. Бул соттун чирип бүткөнү, сатылганы соттук система Кыргызстанда вообще иштебегендигин көрсөтүп далилдеп атат бүгүнкү күндө. Канча жылдан бери, мына 3,5 жылдан бери ушул байкендин өлтүргөн жазасын алсын, законду күтүп ушул закон сыяп отурабыз. Каяка барып кайрылбайлы. Бул аялдын акчасы бар, өйдө жакта тааныштары көп, өйдө чыккыла деген гана сөздөрдү угуп келатабыз. Өйдө каяка чыгабыз? Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге кайрылуум. Ата катары, байке катары мен жалгыз бир тууганым Мусахан уулу жакшылыкты өлтүрүп, өзгөчө мыкачылык менен өлтүрүп, өртөп кеткен мыкачы, колу канга боелгон, коррупция алынган Чулпакбаева Бурулсун Бекишевна менен анын иниси Бекишулуу Тургунбектин ишин жакшылап карап, аягына чейин эң оор жаза алышын көзөмөлдөп, өзүңүз контролдоп бериңиз. Себеби бул жерде акча, коррупция ойноп атканы түздөн түз көрүнүп, мына бүгүнкү күндө далилденип турат. Апам 3,5 жылдан бери ушу дей соолугунан айрылып, жаран бүгүнкү күндү күтүп келген. Сизден жардам күтөбүз. Сизге жалгыз үмүтүбүз, жалгыз сизге калды. Башка жерде бүт барыкта бүткөн экен. Хочу кетти да, конечно. Пойди в кабинет. Кабинетке кирдим жок. Нету там его. Нету его, успокойтесь тоже, пожалуйста. Зачем вы еще больше ее сейчас накручиваете? Не знаю, жөн тур. Зачем? Туура эмес иш кыласыңар да вообще. Соттун чечими туура эмес бул. Вы же по кабинетам не будете сейчас. Конечно, не будете, поэтому он... Бул сот кабинетине жашын жатыр. Биз жогору жакка деле барабыз. Мына бул не Кудайбек экен, Кудайдын тиги. Не одни днем живет. Канча үй алды болду экен, канча машинасын алды болду экен. Ушу сөздү айтып, ушу эме тизмени окуш үчүн. Бизге кишилерди жиберип аткан үйгө чейин жемөкчү кишилерди. Момча үй беребиз, момча машина беребиз деп, ошо машина бергендерди сотко алды, сот өзү алды. Берген үчүн, бербесе Милиционерлердин баары да алды. Мен билем, акчанын баарын алды, бизге берем деп бурул кечке бизге кишилерди жиберип аткан. Каждый туугандарыбызга, каждый апама үйгө, иниме бүт барына мага да келишкен. Адвокаты да келген мага, жарашалык эжекеңе айт деп. Мен айткан эмесмин эжекеме.
Момча үй берели, токмоктон канча үй каалайсыңар, канча машина берели деп ушинткен болчу. Аны ошол экини сот алды, ошон үчүн сот ушундай туура эмес сөздөрдү айтты. Ал эч кандай доказательство жок деп, доказательство бүт барып турат. Мен эгер ошонун ордунда болсом, ушундай доказательство болбосо, давно 3 күндөн кийин мени камап коймок. Бул аялдын туура артында эмес. чоң бирөө турат деген сөз мынакей бүгүн далилденип атат. Коррупциянын до конца түйүнө чейин малынганын бүгүн Асаркулов сот көрсөтүп атат. Кайда барбалы бул аялдын үстүндө крышасы бар деген сөздү угабыз. Бул эмне деген законунда акчалууларга иштейт, акчасыздарга иштебейби? Жабырлануучулардын укугу тебеленип кетет 3,5 жылдан бери. Бүгүнкү күндү күткөнбүз. Мындан ары ошо өйдө жакта ким Сооронбай Шариповичтен гана үмүттөнөбүз. Ошол көзөмөлдөп карап берсин. Кайда бар десе ошол жерге барабыз. Биздин уже башка жалгыз бир тууганым, апамдын жалгыз эркек уулун ушундай өзгөчө мыкачылык менен өлтүрүп алып, анан дагы ар кандай сөздөрдү ошо за решеткага отуруп алып сүйлөшүп, мен баары бир чыгам, ал чак берип аткан акчаны алып калгыла деген да билдирүүлөрдү жиберип аткан. Мына сөзүн далилдеп бүгүн мынакей соттун ар бир үтүр точкасына чейин жазган каттасын карап, жокко чыгарып берип атканын билдирет да. Урматтуу эл, кыргыз элим журту, элдин күчү ушу мамлекет элден турат да, эл ушу көзөмөлгө алып, ушул ишти аягына чейин жалпы кыргыз эл жардам берип бизге тирек таягып берсин суранам. Баарынан жардам сурайм. Бүт кыргыз элинен жардам сурайм. Ким мага жардам бере ала турган болсо, баардыгынан жардам сурайм. Kete bергile, alıp kete bергile tüylerde turup alır. Я просто качтым да, эже менен чогуу иштейбиз. Ушунчалык стыдно за Кыргызстан. Очень прекрасная страна, но мне стыдно за Кыргызстан. Жоқ, бұл прямой уже кетті. Қазақстанға тарап атат уже прямой тарап. Прямойда. Мынаны айтайыншы. Мен аябай таңғалып отам. 3,5 жыл адам өлтірген адамдарды ушинтип кантип уялбай сот актады. Аябай. Ушундай бир явный преступлениялар жакта сүрүп жетишпейби? Ушунчалык болбой эле койбой. Буларга тоог урдаганды дегеле мындай 5 жылга соттойт го, тоог урдаса дагы ушул адамды өлтүрүп күзүп атса ушуга кантип Кандай жылдан 3 жылдан бери созуктуруп келаткандан кийин жана аптекадагы баланы деле 5 жылга соттоп салбады. Барып, дары бер, карызга сураса бербей коюп, баласы ооруп аткандан айласы жок. Коркутуп туруп алып кетиптир. Акча урдап кетиптир. Ошол экини 5 жылга соттоп салды. Бизге деген ушул ишти каралып атканда Денеев сот Чүй районунун председатели айтканда, бул ишти следовательдер ишти аягына чейин ушинтип атайын соткон себеби энди иш сынсын деп жазалган. Мынакей атайын планда башкан баардыгы бири менен байланышып, баары бири менен коррупция менен жырмалган. Мына келип сотко келип ушундай чечим менен чыгып атат. Кыргыз Республикасынын баардык жаранын, баардык өкүлдөрүнүн, баардык ким креслодо отурат, баарынан жардам сурайм. Ушул ишке акыкаттуу карап бизге жардам берип коюшсун, көзөмөлгө алып берип коюшсун. Ичинде эле отурат ал азырчы. Кабинетинде отурат. Башка эмне деримди да билбейсиң ужечи. Бул аял деген постоянно эле айтып жүргөн, мен караларды да кызылдарды да сатып алгам деп. Кызылдарды сатып алган чекесин мына көрдүк. Эми караларды сатып алганын көрөлү, башкасы калган жок бизгечи. 3,5 жылдын ичинде мына биз ар бир эшикти кагып ушинтип жүрөбүз. Милициясына да ушинтип жүрдүк, следователине да ушинтип жүрдүк. Милициясында деле 3 баскычты ачты. Райондо, областта, ГСУда Чойбеков деген тергеген болчу. Ал деле рядовой милиционер эмес.
отдел по особо опасным преступлениям деген 28 жыл полковник болгон эме. Анда специально в сговоре бардык ушуну жазадыбы. Соттордо мынакей биринчи райондо 3 судья караган, председатель Чуйского районный суда, андан кийин 2 судья. Эми азыр жогорку сот деген чечим чыгарып берген. Сот чечим чыгарганга бүт мүмкүнчүлүгү бар деп. Баламды ушул өлтүрүп күйгүзгөн кетес мени банса кылсын деп жатырган булар. Көрдөн казып чыксын деп. Мен ага канча жолу жогорку сотко бардык. Жогорку сот чечим чыгарып берген. Ушул сот чыгара алат деп. Эмнени чыгара алмак эле? Экзумациянын кереги жок деп. Эми ушул сот чыгарган анда Чылпакбаеванын айтканы туура турбайбы? Баягы күнү эле акы сөтүндө Чылпакбаев айтып аткан болчу. Мына мен сени өлтүрбөйм. Мен чыгам эртең бүрсүгөн анан сен мени өлтүрөсүң. Же отурасың сен деп. Бул сатылган айтып нече айтат анда акыркы сөзүндө. Бүгүнкү сот иши аягына чейин оглашение болуп бүткөн жок. Азыр ЭВСтен до конца приговорду айтып окуйм деп биздин адвокатка айтып жибериптир, бирок биз барбайбыз. Ар бир пунктты актап, тиги жабырлануучу соттолуучулар тарабынан ар бир ходатайствосын актап, ар бир үтүр точкасына чейин актап берип атканына караганда приговор сот өкүлү тигилерди бошотот деген чечим менен чыга турган көзүбүз жетти. Ошондуктан биз чечимди аягына чейин уккан жокпуз. Бул сотту биз укпайбыз. Бул ишти жакшылап кылдаттык менен нормальный сот карасын. Жакшы жүрөгү таза болгон чын эле ант берген сот карап берсин. ИВСтен бүгүн өкүмү окулган күндө дагы закон боюнча туура болбойт. Эгер законду булар ошондой тарапта колдоно турган болсо, биз барбайбыз ИВСке, укпайбыз ал чечимди. Биздике бул ишти до конца жакшылап карап берсин. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден дагы бир жолу суранабыз. Бул жерде алетик болуп келатат, 3 жылдан бери болуп келаткан. Бүгүн акыркы чейги Чүй Токмок шаарынын соту Асаркулов ошону бүгүн далил ар бир адамды өлтүрүп, өрттөп жиберген боюнча мына ушундай эчтеке доказательство аз, жетиштүү эмес деген гана бир былжыраган сөздөрдү жазып окуп отургандыгына биз өкүмдү аягына чейин уккан жокпуз. Азыр ИВСтен окуйм деп адвокатты чакыртыптыр. Биз жибербейбиз, адвокатты барбайт, укпайбыз, сыйлабайбыз бул сотту. Кайра башынан жакшылап карап берсин. Кайра башынан не надо? Сот карап берсин. Нормальный сот карап берсин. Неге надо? Сот чечим чыгарып берсин. 4 сот уже караган. Жетиштүү күбөлөрдүн бүт бардыгы айткан. Прокурор деле сөзүндө айтты. Өлтүрүп аткан адам мен практикамда бирөө да кел көргүлө, свидетель болуп бергиле деп турган өлтүрбөйт деп. Бул Чылпакбаева өзү юрист, иниси, баласы милиционер. Буга жардам берген элдердин бардыгы толтура. Себеби мунун акчасы бар, өзү мактанып атпайбы? Поэтому коррупция бу жерде абдан болгон. Биз мына 3 жылдан бери кайрыла турган жердин бүт бардыгына кайрылдык. Президентке кайрылганбыз, анда Атамбаев болчу, премьер-министрге кайрылганбыз, омбудсменге кайрылганбыз. Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылганбыз. Эми каяка кайрылыш керек? Каяка кайрылыш керек? Эми жалгыз эле же болбосо самосуд кылыш керекпи? Биз деген законду сыйлап ушул ар бир сотко, следователь чакырганга, сотко чакырганда кечикпей, мүнөттөн мүнөт келип аттык ушу 3,5 жылдын ичинде ушунча адам. Onu pardon teylep durup bugün жетишсиз deyip менин балам күйгүзүп эчтекесин калтырбай койсо дагы эмне кылыш керек эле? Кандай болгондо да жетиштүү болот эле? Өлтүргөн киши мени өлтүрдүм деп эч качан айтпайт да. Ошол жерде телефонду данныйлар чыгып атат. Боюнча жанагы эме следствие жүргүзгөн милиция следовательдердин баары тең эме болуп калды. Эчтеке билбеген келесі чысады дагы сот чыгарып туруп баягы бүт доказательстволор туура эмес, тиги туура эмес. Бүт бар тура, бирөөн туура деп айткан жок. Уктуңарбы? Анда эмне үчүн туура эмес болсо, биринчи райондо следовательдер разбираться этип атканда прокуратура каякта карады анда? Областта областной управление УВД карап атканда прокуратура, областной прокуратура каякта карады анда? МВД КР Тетерекели ГСУ карап атканда, Чойбеков карап атканда, генеральный прокуратура каякта карады анда? Сот ушундай кылып атат анда. Следствие дагы, прокуратура да бүт баары туура эмес кылган деп. Баарынын ишин мына Эмне үчүн ушундай болушу мүмкүн? Биз болсо ушу 3,5 жылдын ичинде сот чечет деп гана келе атабыз. Демек, жөнөкөй адамдарды өлтүрсө, күйгүзсө болот экен да. Акчалуу Чылпакбаевага окшоп мен баарын сатып алгам, кызылын да карасын. Демек ал сатып алса болот экен да. Анда законго киргизелик. Эң эле биринчи мен болом анда. Законго киргизелик анда. Прескурант коелук. Баланча адам өлтүргүм келсе, баланча төлөйм дагы өлтүрөм деген. Башка эч нерсени көрбөй атам анда мен. Кандай кылыш керек анда?
бүт жаққа қайрылсақ, қылчы нәрсені барын қылсақ, бұл бардығын алдын ала дайындап, алчы нәрсені барын алып, сатып алып қойған, анда бұл тура екен да. Анда бұл доказывать етеді екен да. Анда Чулпақбаева шын айтып тұр да, мен қызылдарды да сатып алғам, қараларды да сатып алғам. Қызылдар сатып алған бүгін көрдік, ем қараларды көрелік, мүмкін аларды да сатып алғандыр. Қай қаршы керек анда жөнөкөй адамдар? Қай қаршы керек анда? Толтыра үйін алдырғандар, өліп қалғандар да бар, ала албай. Маған ұқсап балдарын жоғалтқан, бір қайрылбаған елдер қанша, мен қорқам деп. Біз аяғына чейін келіп сотын ешенсек, соттың қылғаны бұл бұл. Анда сот ашығын айтыш керек болды, мен 3 жыл цирк қылбай әлі. Біз сатылғанбыз, ештеке қылбайбыз деп. Біз анда давно кетмекпіз. Законға грамотно таявылақ алып еле бірдемелер Үй шығарып. көп тұрбай, әрбір милицияға үй берсе, конечно. Ақша берсе, әрбір кішіден 200 мыңден, 300 мыңден ақша алса, әрбір байқұш аялдың зырқыра сыздатып үйін алып алса, әрбір сотқа, әрбір милицияға, әрбір прокурорға үйін берсе, біз емне істі өріз? Біз ештекеміз жоқ. Мына қарапайым ел, қалағадале қалады, қаралбай. Бұл тура емес. Ешкім оглашениен ұққан жоқ, ешкім емесін ұққан жоқ. Алды мына илаған сыздаған бойдан, ал киши өлтірген киши, өрттеген киши шығып кетті. Ақталып. Бұл болбойды, тура емес сот. Жаңағы емедетші, үйін алдырған кішінің бары қанша жүреді? Ошоның бары даттан жүреді, ошоның бары біреуін да емесін қанаттырған жоқ, қанаттандырған жоқ. Азырқы алдырған келіп сотқа берген емелерді осы срок давност бүтті 3 жыл өтіп кетті, қаралбайды деп аны четтетіп қойды. Сот ошоны ақиқат қарап. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушул 4-чү судья алмашып атат. Бу жерде коррупция бүт бар малынгандага баары билинип атат, көрүнүп атат. Бүт бар акча алышкан, бирден акча алып эле которгула беришкен. Сот ишинден булар зала суда чыгарып атышат. Приговорду до конца айтпайшат. Сизден сурануучу ушу кайсы прокурор караса, кайсы судья караса, ошонун баарын коррупция иши менен келип текшерүүңөрдү сураңыз ушул жерде. Элдин баары эчкимге ишенбей, элдин ишеничи кетти, соттордун баарына ишеничи кетип уже эчким ишенбей калган. Эсте ошондой болуп биздин инибизди өлтүрүп залдан чыгып кетип атса, анда закон чыгаргыла анда. Монда кишини өлтүрсөңөр, монча акча менен чыгарасыңар деп. Анда ошого биз макул болбойлу. Бу жерде судьялар бүт акча алып атат, прокурор бүт бар акча алып бизди футбол этип 3,5 жылдан бери жүрдү. Инибизди өлтүргөн ас келгенсип, үйгүзүп да жиберишкен, өрттөп. Бүт бары далилденип аткан күндө дагы бүгүн актап туруп чыгарып атат. Зала суда. Ушул прокурор, ушул ишти караган судьялардын баарын коррупция иши менен ушул текшериңерди суранабыз. Сурабайбыз болду. Эч кимисине ишенбей да калдык, ишенбейбиз. Кайра башынан карасак.